Баарыңыздарга салам. Бүгүн дагы эрте туруп сергек жашоо тууралуу сөз кылайын дедим. Эгерде сиздер дагы эртең мененки уйкуну жеңүү үчүн аракет кылып жүрсөңүздөр, бул каналда бирге болуңуздар. Эрте туруу жөнүндө сөз кылганыма баамдасаңыздар керек. Мен дагы эртең мененки уйкусу катуу адамдардын катарына кирем. Ошондуктан өзүмдү өзгөртүү үчүн ар дайым көп аракеттерди кылып жүрөм. Мисалы мен ар кандай пландарды түзүп эрте турганга аракет кылчумун. Ал пландардын бири мындай эле: эртең менен ачкарын 1,5 литрдей жылуу суу ичүү, дем алуу көнүгүүсүн кылуу, анан өзүмө жаккан жеке өнүгүү боюнча адабият окуу. Негизинен бул нерсени кылган мага аябай жакчу, жашоомо дагы жардамы тийчү. Бирок эмнегедир бул аракетим узакка созулчу эмес. Жарым айдан ашпай эле кайра өз эски адатыма түшүп калчумун. Ошондуктан маал менен өзүмдү тарбиялоого аракет кылып турчумун. Ошентип быйыл биринчи жолу узакка эрте тура баштадым. Бул эртең менен эрте туруп 1 саат басуу болду. Бирок муну мен өзүм эле аткарып калган жокмун. Мага үлгү болгон адамдар болду. Быйылкы тажы вирусунан улам ден соолукту чыңдоо үчүн бир тууган эжем үй бүлөсү менен эртең менен басып велосипед тебе башташты. Күнгө такай кылган аракети тийген таасир менен бөлүшкөндүктөн мен дагы аларды туурап аткара баштадым. Ошентип мага туура келген ыкма менен жолуга алдым. Буга чейин деле эртең мененки жүгүрүүнүн пайдасын жана андан эргүү алган адамдардын ой пикирин көп эле уксам да, ошо эртең мененки таттуу уйкудан кантип эле артык болуп кетсин деп аракет кылчу эмесмин. Бирок бул жолу азыркы ыкма мени чында өзгөртө алды. Себеби эртең мененки басуунун биринчи күнүнөн эле өзүмдү аябай жеңил сезе баштадым. Адатта 8 саат отуруп иштегендиктен бул мен үчүн да ару болду окшойт. Андан кийинки күндөрү дагы бирөөгө сөз бергендей уланта баштадым. Ошентип бир күнүм 3 күнгө, анан бир жумага, 1 айга, 2 айга айланды. Бүгүнкү видео ушундай кичинекей жетишкендик жөнүндө болду. Сиздерде дагы эртең менен туруунун өзгөчө ыкмасы болсо, ой пикириңиздерден калтырыңыздар. Мүмкүн кимдир бирөөнүн жашоосуна жардамы тиет. Анда эмесе саламатта болуңуздар. Эмки видеодо көрүшкөнчө